Көптөн бери бош турган президенттин аппарат башчылык кызматына бүгүн Досалы Эсеналиев дайындалды. Тийиштүү буйрукка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Досалы Эсеналиев буга чейин президенттин аппарат башчысынын биринчи орун басарлыгын аркалап келген. Ал эми анын ордуна тагыраагы аппарат башчынын биринчи орун басарлыгына Алмаз Кененбаев келди. Кененбаев Бишкек шаардык кеңештин төрагасы болуп иштеп жаткан. Президенттин аппарат башчылыгы кызматы Мухаммедкалы Абулгазиев өкмөт башчысы болуп кеткен апрель айынан бери бош турган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев дагы бир телеканал ачты. Ал өзү каналды телерадио компаниясынын редакциясы жоопкерчилиги чектелген коомунун негиздөөчүсү болот. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча аталган жоопкерчилиги чектелген коом ушул жылдын 4-майында кайрадан катталган. Каналдын негиздөөчүсү катары Алмаз Атамбаевден башка Апрель коомдук фонду белгиленген. Ал эми Д каналынын директору Алтынбек Жумаев экени айтылууда. Бул каналдын тарыхы 2010-жылдарга барып такалып, Камчыбек Ташиев негиздеген 7-чи канал экени айтылып жүрөт. Башкы кеңсеси Жалал Абад шаарында жайгашып, ошол учурдан бери эле Жумаев жетектеп келет. 2013-жылы Ташиевдин башына кара булут айланган кезде Атамбаевдин тегерегиндеги таасирдүү адамдар аркылуу Атамбаевдин жакындарына өткөнү тар чөйрөдө белгилүү. Белгилей кетсек, Атамбаев Апрель каналынын жана аты окшош Апрель фондунун дагы ээси. Апрель каналын болсо Дмитрий Ложников жетектеп келет. Ал эми фондду Фарид Ниязов жетектейт. Маалыматтарга таянсак, булардын бардыгы тең Атамбаевге таандык форум имаратында жайгашкан.